Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз бул көркөм даректүү тасмадагы чыгармачылык топ эмне жумуштар жасайт, канча чыгармачылык топ болот, алардын жумуштары жөнүндө, жоопкерчиликтери жөнүндө, мына ошолор жөнүндө айтып берем сиздерге. Негизи өткөнкү сабагыбызда дагы ошол көркөм даректүү тасма жөнүндө кыскача болсо дагы маалымат берип кеткем силерге, эмнеси менен айырмаланат, даректүү тасмадан эмнеси менен айырмаланат, ошол жөнүндө айтып кеткен болчумун. Бул көркөм даректүү тасмада негизи чынында чыгармачылык топ, кандай десем, көп киши жумуш аткарат жана жумуш дагы көп. Себеп дегенде бул жерде көркөмдүүлүк өзүнүн сөзү айтып тургандай эле көркөмдүүлүк кошулуп аткандан кийин сөзсүз түрдө берки даректүүдөн айырмасы бул сүрөтчүлөр, сүрөтчүнүн жардамчысы, декораторлор деген мына ушул адистер дагы кошулуп, ушул чыгармачылык топ дагы көбөйүп, ошол чыгармачылык топтогу адистердин дагы жумушу көп болот бул көркөм даректүү тасмада. Себеп дегенде бул биринчиден сен ал жерде ошол башка бир кылымдагы болуп өткөн окуялар жөнүндө тарта турган болсоң, ал жерге ошол кылымдагы костюмдар, ошол кылымды ошол учурду көрсөтүп турган, ошол учурдун акыбалын, ошол учурдун атмосферасын, ошол учурдун состояниясын көрсөтүп турган декорацияларды, ошонун баардыгын жасаш керек. Муну жасаганы сөзсүз түрдө кимдер керек? Буга дагы кошумча адистер керек болот. Анда эмесе баштап айтып баштайын. Бул биринчиден бул сценарийди жазган киши. Сөзсүз түрдө биз сценарийди жазган киши жөнүндө деле айтып кеткем эгерде мурунку сабагыбызды көргөн болсоңуздар, азыр эске салып кетип атам сиздерге кайрадан. Сценарийди жазган киши бул ошол фильм кандай тартылат, кандай жободо тартылат, эмнеден башталат, кайсыл жерден бүтөт, мына ошол жөнүндө сценарийде бүт жазылат жана ошол сценарий менен кошо ошол кеңешчи болот. Себеп дегенде ошол дагы кайталанып кетип атам, мурунку сабагыбызда биз айткан болчубуз, сөзсүз түрдө биз көркөм даректүү тасма тартканда мурунку кылымдагы 100 жыл мурун окуя болгон, мисалы үчүн ошол эле үркүн темасын алып тарталы десек, даректүү тасма кылып, биз деген эгерде мен тартам десем же менден жаш бирөө тартайын десе, үркүн темасын биз китептен окуган эле маалыматтарды билебиз, туурабы? Ал эми ошону дагы изилдеп чыгып, ошол үркүн темасы, үркүн жөнүндө өз кулактары менен угуп же көрүп калган кишилер болуп калса, мына ошолордон дагы маалымат топтоп баштайбыз, туурабы? Ошолордо маалыматтар топтогон киши бул сценарий жазган адам. Жана ошондой эле мен мурункусунда дагы айтып кеткен адам бул тарыхчылар, ошол адистер, ошол үркүн темасы жөнүндө изилдеп, өздөрүнө бир материалдарды топтоп, дайыма айтып келип, жазып, китеп жазып чыгарып жүргөн адамдар дагы бар да. Мына ошол кишилерден биз атайын кеңеш сурап, биргеликте ошол сценарийди ошолор менен жазса болот. Ошол демек ошол сценарий жазган адам дагы ошол кеңешчилерден кеңеш сурап, ошолор менен биргеликте жазат. Ал эми режиссер менен дагы, албетте режиссер менен сөзсүз түрдө, эгерде режиссер өзү дагы сценарий жазган киши болсо, анда режиссер өзү ошол эки функцияны аткарат. Бул сценарийди дагы жазат, андан кийин режиссердук да жумушту. Режиссердук жумушту баардыгыбыз билебиз. Бул режиссердук жумушта, бул көркөм даректүүдө дагы аябай орчундуу. Себеп дегенде бул жерде сен ошол биздеги азыр тартылып аткан көркөм тасмалардан калышпай, сен атайын мизансцена жасашың керек. Бул ал жерде актерлор менен иштеш керек болот. Ошол бир кандайдыр бир ошол убактагы болгон окуяны көрсөтүш керек болот. Мына ошол окуяларды кандай көрсөтөсүң? Кызыктуу болуш үчүн. Кайсыл жагынан көрсөтсөң элге түшүнүктүү болот? Кайсыл окуялар кызыктуу? Кайсы болуп өткөн
сөздөрү мыкты, ошол сөздөр аркылуу сен баяндап бере аласың. Мына ошонун баардыгын режиссер, сценарий жазган киши менен биргеликте жазып, атайын отуруп, баардыгын тактап, далилдеп, жыйынтык чыгарат дагы, анан ошондон улам өзүнүн жумушуна кириш баштайт. Ал эми бул жерде дагы оператор деп айткам. Оператордун, бул оператор эң башкы оператор болот. Бул жерде эң башкы операторлордон экөө болушу мүмкүн, 2 киши тартышы мүмкүн. Себеп дегенде мындай көркөм даректүү тасма болуп аткандан кийин бул жерде сөзсүз түрдө кичине мындай бир кандай десем кыймыл аракет дагы болуш керек. Тартып аткан операторда аларга дагы мындай тартканга ыңгайлуу болсо, кийинки жумушуна шарт түзүп бере тургандай болуш керек да. Ошондо 2 оператор иштесе, анда буларга ыңгайлуу болот. Себеп дегенде бир оператор бир планда, бир общий планда тартып баштаса болот. Ал эми экинчи оператор болсо средний, крупный пландарды алып ошолор менен тартса болот да. Ошондой сүйлөшүүлөр жүргүзүп, мындай монтажды тура тартып башташат да. Ошондо дагы ошол учурда дагы атайын азыркы учурда ошол съемка болуп аткан учурда дагы монтажерлорду алышат. Себеп дегенде сен азыр тарттың кадрды, анан монтажерге бересиң, монтажер көчүрөт, анан монтаждап баштайт да. Сценарий болсочу. Ошол көркөм даректүү тасмаларда мына ушундай иш жүргүзсө болот. Негизи эле азыркы биздин тартылып аткан көркөм тасмалар кинотеатрлардан көрөбүз. Көбүнчөсү азыр ошондой болуп калышты. Съемка учурунда эле, тартылуу учурунда эле сен монтаж жасап баштайсың. Бул деген аябай эффективдүү. Себеп дегенде убакты дагы убакыт дагы азыр бат өтүп атпайбы. Сен баардыгын ченемдүү эсептеп, бүт баарын өз убагында бүтүргөнгө аракет кыласың. Мына ошон үчүн мен айтып кетет элем, сөзсүз түрдө бул жерде көрдүңүздөрбү, оператор дегенден бир эмес 2 киши болуп калышы мүмкүн. 2 оператордун ар биринин бирден жардамчысы болот. Бул жардамчылар ошол мен силерге жогорудай айтып кеткендей, демек бул түздөн түз операторго баш ийишет. Бул операторлор эмне жумуш жасап атса, дайыма жанында туруп жардам беришет. Ал эми ошол оператор, режиссер, сценарий жазган кишилер биргеликте иштеп формасын, стилистикасын кандай тартабыз, кандай мындай жарыктарды койсок болот, абалы кандай болот, көрүп аткан көрүүчүлөргө эффективдүү болуш үчүн кандай кадрларды тандап алышыбыз керек, кайсыл ракурстардан тартышыбыз керек. Мына ошолордун баардыгын алар биргеликте сүйлөшүп алып туруп, андан кийин гана мындай бир тартуу учуруна кириш башташат. Андан кийин сөзсүз албетте бул көркөм даректүү тасмада сүрөтчү болуш керек. Бул сүрөтчүлөр болсо сөз башкы сүрөтчү болуш керек. Бул башкы сүрөтчү деген бул раскадровка дагы жасап келет да, жасайт. Раскадровка деген эмне? Бул ошол көркөм даректүү тасмада сөзсүз түрдө раскадровка жасаш керек. Мен ошол раскадровка жөнүндө дагы өзүнчө бир сабак өтүп кетем. Ошондо раскадровка тууралуу мен силерге айтып берем. Негизи даректүү тасмаларга раскадровка жасалбайт. Бирок көркөм даректүү тасмаларга биз ошолунду бир атайын мындай постановочный деп коет орусча, ошондой кадрларды, атайын кадрларды тартып атканда сөзсүз түрдө ошол жерге раскадровкалар керек болот. Биз илгерки мурунку жылды чагылдырып көрсөтүп атсак, демек ошол учурду көрсөтүш үчүн ошол учурдагы адамдарды даярдайбыз да, грим жасайбыз, костюмдарын жасайбыз. Ошого кандай биз аларды жайгаштырабыз? Бул сахнага кандай жайгаштыруу, мисалы үчүн мизансцена деген ошол сахнага жайгаштырасың. Актерлор кайсыл жактан кирип, кайсыл жактан чыгып ойнойт, кайсыл жерде сүйлөйт, эмне кылат, мына ошонун баардыгы бул режиссердун жумушу. Ал эми ошо бул сүрөтчү болсо, негизги эң башкы функциясы сүрөтчүнүкү бул ошол учурдун абалын, ошол учурдун акыбалын, ошол учурдагы болуп аткан окуяны түздөн түз толук кандуу ишендирип жасап
даярдап бериш керек да, сахнанын бардыгын. Ошол тартып аткан сахнанын декорациясын, мисалы үчүн ошол доордун декорациясы кандай үйлөр салынчу, ошол убакта үйлөрдүн ичи кандай болчу, кандай мисалы үчүн пиалаларга чай ичет эле же кеселерге кандай кеселерди колдонушчу, ошол кашыктар, мына ошол детальдардан бери бардыгын сүрөтчү тактап ошол убакты дагы изилдеп чыгып, мына ошолордун баарын даярдап чыгат. Костюмдарды дагы даярдап чыгат да. Демек сүрөтчү дагы түздөн түз оператор менен биргеликте иштейт. Оператор менен эмне жумуш жасайт алар? Оператор менен биргеликте булар ошол жарыкты берген боюнча биргеликте иштешет. Кандай жарыкты берсек болот? Мына атайын биздин жарык берүүчү приборлорубуз бар. Мына ошолорду кандай туура колдонсок болот депчи. Андан кийин ошол сүрөтчүнүн сөзсүз түрдө өзүнүн жардамчылары болот. Бул жардамчылары ошол декорацияларды жасаган кишилер, сахнаны жасаган адамдар. Ошол сахна деп коелу, ошол бир болуп аткан окуяны чагылдыра турган жерди, кайсыл үйдө болуп атабы, же бир талаада болуп атабы бул окуя, же бир дагы башка бир имараттын ичинде болуп атабы, же бир кандайдыр бир токойдо болуп атабы, ошол жаратылышта. Мына ошолордун бүт баарын бардыгын сүйлөшүү жүргүзүп, ошол декоратор адам сапаттуу ошол нерселердин баарын жасап бериш керек. Андан кийин ошол сүрөтчүнүн атайын жардамчылары болот. Булар ошол реквизиттерди карашат. Бул реквизитор деп коюшат да. Бул ошол реквизитор дагы эмне жумуштарды аткарат? Мына ошол кагаз азыр менде турса, мына ручка турса, ошолорду туура турганын карап, ошолор керекпи? Кайсыл кадрда кайсыл немени пиалада чай ичти, кайсыл кадрда кандай тамак жеди, же кайсы кадрда кандай сөйкөлөрдү тагынып жүргөн, же бир кандайдыр бир кийимдердин бир топчуларынан бери ошолордун бир бардык нерсесин ошол сүрөтчүнүн жардамчысы, реквизиторлор бүт карап, тактап чыгышат. Андан кийин ошол костюм боюнча ошол ал дагы сүрөтчүнүн жардамчысы ошол костюм боюнча иштешет. Демек ошол костюмдун сапатына, ошол костюмдун таза болушуна, ошол костюм кайсыл кадрда кайсыл костюмду кийет, кайсыл актер кийет, ошол келгенге даярдап бергенге, үтүктөп тазалап бергенге карап турганга мына ошол сүрөтчү костюмдардын сүрөтчүсү болот да. Ошол костюмдарды атайын эскиздерин дагы атайын чийип чыгып, ошол эскиздерди тартып чыгат, сүрөт катары тартып, ошолордун баарын биргеликте сүйлөшүп, сүрөтчү менен, режиссер менен биргеликте сүйлөштүрүп чечип, анан атайын тиктиришет бул костюмдарды дагычы. Ошол доордун убактысын көрсөткөнгө, сөзсүз түрдө ошол доорду биз чагылдырып көрсөтүш үчүн мына ушундай костюмдарды дагы атайын жасап тиктирип чыгышат да. Андан кийин ошол бул жерде ошол сүрөтчүнүн дагы бир сүрөтчүлүк топто дагы кишилер бар. Бул сүрөтчү өңүн түсүн мындай боёо деп коебуз, мындай айтканда, азыркы тил менен айтканда биздин бүт эле жерде ошол кинонун өзүнүн тили менен сүйлөгөндө гример деп атайт да. Бул гримерлор дагы булардын дагы жумушу бул эмнеге кирет? Ошол ойноп аткан актерлордун өңү түсүн оңдоп, ошол даярдап, ошол эгерде сакал улай турган болсо сакал жасап, чач жасап, чачтарын өрүп берип, эжекелерибизге же кыздардын, байбичелердин мына ошолордун бүт баарын же каш жасайсыңбы, же ошол же бир согуш учурундагысы болуп атса, демек ошол жерге бүт согушта ок тийген болсо, мына ошолордун баардыгын сиздерге, ошол көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн ошол гример дагы ошонун баарына жооп берип жасап келет да. Андан кийин болсо бул атайын бир административдик топ болот. Ошол мурунку даректүү тасмада дагы айтып кеткем, административдик топ боюнча. Ошол административдик топ дагы өз жумушун
мыкты аткарыш керек болот. Себеп дегенде бул уюштуруучу топ. Булар ушул нерселердин, жогоруда айткан нерселерди, адамдардын бардыгын биринчиден уюштуруп, экинчиден ошол адамдарга шарт түзүп берип, мүмкүнчүлүк түзүп беришет. Кайсыл жерде тартылбасын, ошол жак менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Ошол каражат боюнча, ошол канча каражат кетет, мына ошолордун бардыгын жазып, тактап, билип, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, костюмдар керек болсо ошолорду сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Ошол бардыгы менен келишимдерди түзүп, ошону финансылык жактан, каражат жагынан бүт көзөмөлдөп, бардыгын өздөрүнүн иштерин так аткарганга аракет кылыш керек. Себеп дегенде ар бир тыйын кайсыл жакка кетип атат, каражат кайсыл жакка жоголуп атат, эмне керек, канча күндө тартабыз, мына ошолордун баарын административдик топ чечет. Бул административдик топто канча киши кызматта иштешет? Бул биринчиси бул ошол айтып коюшат мүдүр депчи, ошол тасманын мүдүрү болот, андан кийин мүдүрдүн жардамчысы болот, андан кийин дагы ошол уюштуруучуларга жардам бере турган 2 жардамчысы болот да. Бул кишилер дагы ошол уюштуруу жагынан бүт баарына шарт түзүп жардам берип келишет. Андан кийин техникалык жактан келгенде бул ошол монтаж учурунда жасаган кишилер, бул ошол монтажды жасаган адамдар, үнүн жазгандар, үн режиссерго дагы сөзсүз бул жерде дагы бир киши керек болот, дагы үн режиссердо 2 киши иштешет. Бул жерде эгерде сиздер ошол тартылып аткан учурда үнүн жаздыралы деп чечсеңиздер, анда сөзсүз түрдө 2 киши иштейт. Бул ошол үн оператору жана үн режиссеру. Ошол үн режиссеру үн операторуна айтып турат, кайсыл тараптан, кайсыл жактан жаздырып турганы, өзүнүн ошол техникасына үндөрдүн баарын тартылуу учурунда жазып турат. Ал эми болсо ошол монтаж жасаган адам болсо, ошол эгерде биз ошол убактан баштап эле тартылган съемка баштап эле монтаж жасаган адамды алган болсок, анда ошол монтажды ошол убакта эле жасап, азыр тартылган болсо, ал кишиге материалды берсең, материалды көчүрүп, ошол монтаж жасап баштайт. Сценарий боюнча, монтажерго өзүнчө сценарий берип койсоң, ошол сценарийден улам бардык нерселерди монтаждап башташат. Андан кийин болсо ушул бардыгы ушул тартылып бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө ошол музыкалаштырыш керек, музыка жазыш керек. Ал үчүн дагы ошол композитор керек. Мурунку жогоркуда да айтып бүткөндөй эле, сөзсүз түрдө ошол композитор дагы ошол музыкасын жазып, дагы бир ошол тарткан даректүү, көркөм даректүү тасмага бир кандайдыр бир жашоо берет. Сөзсүз түрдө бул жерде биринчиден сен тартып келесиң, тартып келгенден кийин монтаж жасайсың, монтаж жасагандан кийин ушул кишилердин дагы салымы аябай чоң болот. Үн режиссер өзүнүн салымын кошот да. Үн режиссердин ал үндөрүн оңдоп чыккандан кийин өзүнчө дагы бир жашоо келет. Ал эми музыка жаздырып келип, музыканы кошкондон кийин дагы бир жашоо келет да. Ошон үчүн бул жерде аябай ар бир адистин өзүнүн жумуштары бар. Ошол жумуштарын эгерде так аткарып, бардыгыңыздар ошол тартып аткан режиссерлор, ошол адистер эмне жумуштарды жасайт, ошолорду өзүңүздөр дагы так билсеңиздер, сиз эч качан өкүнбөйсүз. Себеп дегенде ошол алардын жумушун билгендиктен, жумуш дагы өз жумушун билген адамдарды да чакырсаңыздар, чынында бир жакшы жыйынтык болуп, ошол тартып аткан тартуучу топ дагы ийгиликке жетишет. Себеп дегенде бардыгы бири-бирин бир сөз менен түшүнсө, бул чоң жетишкендик болот да. Мына ушул силерге жогоруда айтып кеткен көркөм даректүү тасмадагы ушул чыгармачылык топ жөнүндө айтып бердим силерге. Негизи ошол даректүү тасмадагы менен көркөм даректүү тасмадагы чыгармачылык топ айырмаланат. Эгерде эмнеси менен дагы айырмаланат? Бул мындай болот да, эгерде ошол өзүнүн мындай узундугу
жараша да. Эгерде кыска метраждуу болсо же толук метраждуу болсо, албетте толук метраждуу тасмалар болгондо ал жерде көп кишилер иштеш керек болот. Себеп дегенде бул чоң тасма болгон үчүн жумуш дагы көп болот. Ал эми кыска метраждуу тасма болгондо бул жерде сен даректүү гана тасма тартып атсаң, азыр айтып атпаймынбы, бир киши барып дагы даректүү тасма тартып бүтүрүп коюп атат депчи. Ал эми мындай көркөм даректүү тасма болуп сен башка доордун жашоосун чагылдырып көрсөтөйүн дегенде, бул жерде сөзсүз түрдө өз жумушун мыкты билген адистерди чакырып, бул жерде мыкты режиссер дагы мыкты, ошол ал тартуучу этапка сөзсүз түрдө даярданып, андан кийин гана бир кадам башташ керек болот. Мына ошол көркөм даректүү тасмадагы чыгармачылык топ жөнүндө мен сиздерге кыскача айтып бердим. Бул негизи ошол көркөм тасмадагы кыйынчылыктар жөнүндө дагы билип алдыңыздар, туурабы? Бул ошол көркөм тасма эгерде толук метраждуу болсо, чынында бул жерде өзүнүн жумушун мыкты билген адистер иштеш керек болот. Бул жерде көптөгөн жумушчулар керек болот. Себеп дегенде бул көркөмдүүлүктү кошуп аткандан кийин албетте башка доорду чагылдырып көрсөткөндөн кийин көп жумушчулар керектелинет. Ал эми жөнөкөй биз автордук өзүбүздүн даректүү тасмаларды тартканда, анда ошол кыска метраждуу болсо, анда бир мен өзүм азыр кыска метраждуу тартканымда 3 киши эле барып тартабыз да. Башка жакка командировкага барсак деле мен режиссер, оператор жана үн оператору болуп. Ошондуктан сиздерде эгерде өзүңүздөрдүн айылда же бир шаарда өзүңөрдүн досуңарды же таанышыңар жөнүндө тартам десеңер, өзүңөр тартып баштасаңар дагы болот. Кичине болсо дагы ушул азыр камераны үйрөнүп алып, эгерде камераңар бар болсо, өзүңөр дагы тартканга аракет кылсаңар болот. Мына ошол биз көркөм даректүү тасмадагы чыгармачылык топ жөнүндө сүйлөштүк. Анда сиздерге керектүү маалымат болду деп ишенем. Кийинки сабагыбыздан көрүшкөнгө чейин.